22 жаштагы Жеңишбек октябрь айында үй бүлө курууну пландап, ата-энесине тойго даярдануусун айткан. Оолунун жакшылыгын жалпыга жар салууну көптөн күткөн ата учурда кан жутуп отурган чагы. Эми уулум жөнүндө акыркы жолу энеси ушу байланышкан. Кайсы число экени азыр эсимден чыгып кетти. Энеси билет кайсы число сүйлөшкөнүн. Түшкө жакын сүйлөшкөм деди балам менен. Апа бүт баары жакшы, сарсанаа болбоңуз дегенден ишенип отуруп берген. Көрсө ошол күнү каза болсо көрүнөт. Андан кийин связь үзүлдү балам менен. Энеси чырылдап эле атты. Балам менен связь үзүлүп калды, эмне болду деп. Эми жөнчү, Кудай ырбады, жакшылыкка жоруйлук деп койгом мен. Анан ичим уйгу туйгу болду. Бир орунга тура албай. Балам баладай болсочу. Жибектей болгон жакшы бала болчу өзү. Кичипейил. Улууга башын өйдө көтөрүп сүйлөгөн бала эл билет баламды кандай бала экенин. Кошуна колоңдор эл журт бүт билет баламды кандай бала экенин. Мен баламды мактабайм, эл мактайт. Эл билет баламды. Эми балам каза болду. Бейишинен берсин баламды. Ушундай балдар чек араны коргосун, ушундай балдарыбыз көп болсун. Калайык калк. Ушундай балдарды тууган энелерге рахмат. Энелердин көз жашы куйулуп атат. Жекеле менин балам эмес Кыргызстанда. Канча деген энелердин көз жашы куйулуп атат. Айла жок. Ушинтип мекенин коргогонго мен балама сыймыктанам. Бир чети айтсам, үйлөнбөй артында туягы жок кеткенде ичим тызылдайт. Жок дегенде туяк калса баласын жыттап, балам бар, балам өлгөн жок деп жүрө бербейт белем. Айла жок, маңдайга жазган экен. Көтөрөм муну. Көтөрбөгөнгө айла жок. Ушу Кыргызстан ичиндеги мөлтүрөгөн чырактай, жибектей болгон балдар кеткенин ичим ачышат. Менин айтар сөзүм ушул. Атасынын бир тууган инеси болом. Жалгыз эле агам баласы эле. Мындан 3-4 күн мурун сүйлөшсөк, WhatsApp-ына кирсем, бир күн мурун кирип туруп, андан сүйлөшө албай калдым. Андан мурун чалып сүйлөшсөм, байке биякта жүрөм. Жакшы эле сарсанаа болгула. Чоң апама сүйлөштүрүп коелачы деп, чоң апасы сүйлөштүрсөм, чоң апа менден сарсанаа болбогула. Буйрса барам. Үйлөнөм чоң апага. Тоюм болот. Чөбүрөлүү болот байке деп. Андан мурун жеңем чалып, балам аякта согуш болуп атат. Келбейсиңби? Согуш кээде болуп берет экен, келбейсиңби? Мама, мен кетип калсам, мени көрүп дагы бирөө кетип калса, бияк эмне болот? Биякты ким кайтарат? Барбайм, мама, майгана жайын иштейм деп болбой коюптур. Каргашал күн болду ошо. Туягы жок. Шаар курам дечи, шаары жок, көзү да жок. Шейит кеткени. Сөгү таяктан келгени. Жаткан жер жайлуу болсун, топурагы саламат болсун. Эчтеке айта албайм. Жеңишбек Иманбек уулу өзү теңдүүлөрдүн арасында чоң кадыр баркка ээле. Аскерге таандык мүнөз бала кезинде эле бар болчу деп эскерет досу. Ал тандаган кесибине татыктуу болууга ар дайым далаалат жасачу. Жеңиш экөөбүз 1-класстан бери чогуу окуганбыз. Кичинекей кезден бери чогуу чоңойгонбуз. Аябай жакшы бала болчу. Досум 15-inde үйлөнмөк. Ошого баарыбыз даярданып атканбыз. Ага жетпей калдык. Өлкөнүн эртеңи үчүн жан берген Жеңишбек Иманбек уулу 2018-жылы сентябрь айында мөөнөттөгү аскер кызматына чакырылып, аскер кызматын 2019-жылы аяктаган. Ушул эле жылы Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн чек ара кызматынын номер 2022 аскер бөлүгүнүн Баткен отрядынын Капчыгай чек ара заставасында кызматын өтөп келген. Ушу элим үчүн деп бардың, жерим үчүн деп бардың. Башыңды канжага байлап ошол жерге элген үчүн жаныңды бердиң. Жаның жаннаттан болсун. Алла Таалам жайыңды бейиштен берсин. Куран кабыл болсун. Аркаң майлуу сүттүү болсун. Өлкөң тынч болсун.
каалаган тилектерине кыргыз эли жетсин. Силердин аркаңар менен жеңиш болсун айланар. Эшикте ата жаппаган кокуй деп үйдөн чыкпаган сонун балабыз болчу балам. Өмүрү кыска экен, ушинтип эрте кетип калганына. Ушул жака барам, мен эл коргойм, жер коргойм деди. Ойлогон ой максатына жетти го деп ойлойм бакыштым. Мектепте окуп жүргөн алдыңкы окуучулардын бири эле ушунчалык намыскөй, алдыга койгон максатын алдыга койгон, ушундай жетүүгө аракет кылган балдардан бири болчу. Өзүнүн жоопкерчилиги, адамгерчилиги, боорукерлиги менен ушундай ушу чек арага барып кызмат кылышым керек эже мен деп айткан сөзү мен ушу азыркыга чейин эсимде турат да. Жаткан жер жайлуу болсун, күчүгүмдөн бирок ушундай акылдуу бала эле да. Ушу өкүнүп турабыз ушундай мекен эл үчүн кызмат кылып жанын берип ушундай атканда да аябай сыймыктанып биресе ичибиз күйүп жүрөгүбүз ооруп турат да. Жеңишбек Иманбек уулунун сөөгү 20 сентябрда Кичи мекени Миңкуш айылында жерге берилди. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана чек ара кызматынын аймактык жетекчилери катышып, өлкөнүн эртеңки келечеги үчүн шейит кеткен баатырлар эч качан унутулбай турганын, улуттун уулун тарбиялаган ата-энесинин кайгысын тең бөлүшөөрүн айтып, жакындарына кайрат тилешти. Жеңишбек ушул кыргыз элинин бейпилдиги үчүн мына ушул жерде турган тирүүлөрдүн бейпилдиги үчүн курман болду. Мен ушу ата-энесине кайрылып кетер элем. Иманбек аке, жеңе, дүйнөбек, иним, балам, башыңарды бийик көтөрүп сыймыктануу менен жүргүлө. Анткени Жеңишбек чек арада чегинген эмес, куралын таштап, жолдошторун таштап кеткен эмес. Өлүмгө, ажалга, душманга, окко тик карап октомушту. Баатырлык өлүмдү баарына эле бере бербейт. Мына биздин имам таксырыбыздагы сөзүндө айтса керек. Өлүм дагы ыйык нерсе. Батырларча курман болуш бардыгына эле буйрубайт экен. Төгүлгөн кан эч качан текке кетпесин. Мына Жеңишбек бала болуп төрөлүп, батыр болуп дүйнөдөн көз жумду. Батырлардын алдында бардыгыбыз тазим этебиз. Кыргыз элинде, Кыргызстанда эч качан мындай согуш болбосун, жоготуулар болбосун, тынчтык болсун. Кош бол Жеңиш. Кош бол батыр. Куралдаш, кесиптеши катары, чек арачы катары биздин ошол чек арада өзүнүн антына бекем туруп, кызматтык милдеттерин так аткарып, аркасындагы элин, жерин сактайм деп дүйнө салган баатырларыбызга жалпы чек арачылар, жалпы эли тазим кылат. Жеңиш деп атын укканга жараша ушул балдарыбыздын өмүрү, ушул балдарыбыздын каны текке кетпесин. Жерибиз бүтүн, элибиз аман болсун. Жеңишбектин ата-энесине, бир туугандарына, жердештерине, айылдаштарына мен сабыр айтмакчымын. Жеңишбек инибиздин элеси эч качан жүрөгүбүздөн өчпөйт деп мен так айта алам. Келе жаткан жаш муундарга да, жаңы өсүп жаткан жаш муундарга дагы бул Жеңишбек инибиздин эрдиги, ошол жерде курман болгон жоокерлерибиздин да эрдиги айтылып, тарых барактарына жазылып калат деп мен терең ишенич менен айта алам. Ошондой эле Жеңишбектин бир тууган иниси дагы ушу аскер комиссариатынан
asker kızmatına çakırılıp, Çeger asker bölüğünde 1 yıllık mekenini bolgon kızmatını ötöp келди эле. Ушундай эр жүрөк ууларды төрөп, тарбиялап өстүргөн ата-энесине, ушундай кошуна, калайык калк туугандарына баарыңыздарга ыраазычылыгымды билгизип, рахматымды айтам, таазим этем. Жеңишбек баатыр, эр жүрөк жигит. Биздин бул аскер комиссариатына дагы чоң бир портрет илинип, ушу Жеңишбектин аты ошол жерге бакырайып турат деп мен сөз берем силерге. Агрессор Тажикстандын кол салуусунда мекенди коргоп жатып Нарындын 5 уулу шейит кетти. Мирбек Асаналиев, Жумгал району. İmam Bey ulu Cengiz Bürtükan'ımızın armağına bağışladı.